Жаңырган айдын алгачкы жумасында Кыргыз Өзбек университетинин эмгек жааматында мугалимдер күнү белгиленди. Салтанаттын жүрүшүндө мугалимдердин кесиптик түшүгү, бүгүнкү күндөгү мугалимдердин орду тууралуу кеңиркеси сөз болду. Мугалим дегенде элибизде бул мөмөлүү тарап деп айтылат. Мөмөлүү тарап демекчи биздин мөмөлөрүбүз албетте бул окуучуларыбыз тарбиялап чыгарган, биздин мөмөлөрүбүз биз тарбиялап чыгарган студенттерибиз. Эгер биз берген тарбия, талим, билим ошол биз окуткан студенттерибиздин терең жүрөгүнө, көкүрөгүнө сиңген болсо, аларга ушундай бир жакшынакай акыл, ойдун тунугун жеткире алган болсо, алар өз турмушунан оорун таап, өзү үчүн, үй бүлөсү үчүн, жалпы мамлекетибиз үчүн иштеп аткан болсо, ошол иштин үзүрүн көрүп аткан болсо, демек биз бактылуубуз. Ошондой эле Кыргыз Өзбек университетинин билим берүү жааматындагы заман талабына жараша камсыз болгон материалдык техникалык базасы окутуучулардын сапаттык көрсөткүчү тууралуу маалымат берилди. Биздин Кыргыз Өзбек университети 20 жылдан бир аз ашуун тарыхында бир топ алгылыктуу иштерди аткардык. Ошол ачылган күндөн баштап эле 3 баскычтуу билим берип, кадрларды даярдап келатабыз. Бул эң төмөнкү баскычы башталгыч кесиптик билим берүү. Анда биздин бир лицейибиз бар. Андан кийин кесиптик орто билим берүү. Бул боюнча биздин 3 коллежибиз бар. Андан кийин жогорку билим берүү баскычы. Бул боюнча азыркы учурда бизде 5 факультет бар. Ошол алгачкы университет уюштурулган күндө бизде жогорку билим берүү боюнча 2-3 эле факультет болуп, бир 5-6 эле адистик менен биз университеттин ишин баштаганбыз. Мурдагы республикалык технологиялык техникумдун негизинде. Алгачкы 5 жылда министрлик тарабынан мамлекеттик аттестациялардан ийгиликтүү өтүп, атайын билим берүү укугу бар лицензияга ээ болуп, кийин адистиктерди көбөйтүп, кадрларды, базаларды даярдап, бир топ ийгиликтерге жетиштик. Иш-чара майрамдык маанайда жүрүп, окуу жайдын таланттуу жаштары тарабынан окутуучулар үчүн атайын даярдалган оюн зоок тартууланды. Салтанаттуу жыйында мыкты окутуучуларга университеттин жетекчилиги тарабынан баалуу белектер тапшырылды. Кыргыз Өзбек университетинин базасында өткөрүлгөн кесиптик майрамга сый коноктор чакырылган. Сый коноктор тарабынан белгиленген окуу жайдын бүгүнкү орду, этностор аралык достук, мамиленин чыңалышына кошкон салымы тууралуу кеңиркеси айтылды. Ошону менен катар эле академик Мухамеджан Мамасаидовго Ош технологиялык университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылды. Ушул коңшу университет, Кыргыз Өзбек университетине келип, ушул өзүмдүн коллегаларымды ошол университеттин түзүлүшүнө, түптөлүшүнө, өнүгүшүнө салым кошкон ушу өзүбүздүн чоң агай эжекелерибизди куттуктап коеюн деп келдим. Ушул бардыгы ден соолукта болсун, иштеринде ийгилик болсун дайыма. Мен ойлойм, ушул биздин аксакал агай эжекелерибиз дагы университеттердин өнүгүшүнө дагы өздөрүнүн чоң салым кошконго да мүмкүнчүлүгү бар. Ошол багытта иштеп беришет университеттерге. Кесиптик майрамга карата баалуу сыйлыктарга ээ болгон окутуучулар окуу жайдын жетекчилигинин калыс баасына ыраазычылык билдиришти. Жалпы жамаатыбызды бүгүнкү мугалимдер күнү менен куттуктайм. Жана университеттин жетекчилигине мен ыраазычылык билдирип кетким келет. Көп жылдык эмгегибизди эске алып, билим берүүнүн отличниги деген наам берип отурат. Албетте бул жөн келген жок. Көптөгөн эмгектердин артынан ээ болуп отурабыз бул наамга. Салтанаттын жүрүшүндө келечек ээлерине татыктуу билим берип жаткан окутуучулук кесип, ардактуу кесип экендиги окуу жайдын мугалимдери тарабынан да, чакырылган коноктор тарабынан да бир нече ирет баса белгиленди. Шаардык жана областтык сыйлыктар да бар.